İbrahim bin Adham oğluyanın duası. İbrahim bin Başşar mınday deydi. İbrahim bin Adham Cuma günü sayın erте менен жана кечинде бул дуаны окуй турган. Жаңы таңга, берекелүү жана мушахид күнгө Аллахтын саламы болсун. Бүгүн майрам күн. О жараткан, бүгүн айта турган жакшы сөздөрүбүздү амал дептерибизге жаза көр. Хамид, Маджид, Рафи жана Вадуд сыпаттарынын ээси, жандуу жансыздарын каалагандай калчыган Аллахтын аты менен баштаймын. Аллахка ишенип, ага жолуга турганыбызды тастыктап, далилдерин моюнга алып, күнөөлөрүм үчүн кечирим тилеп, анын алдында баш ийип, Аллахтан башка кудайларды четке кагып, Аллахка муктаж болгонумду кабыл алып, жалгыз Аллахка ишенип, Аллахка бет алып таң атырдым. Аллахтын бар экендигине күбөгө өтөм. Эриштелерин, пайгамбарларын, элчилерин, арышты алып жүрүүчүлөрдү, Аллах жараткан жана жарата турган жандуу жансыздардын баарын күбөгө тартам. Жалгыз Аллахтан башка кудай жок, ага тең келе турган эч ким жок. Мухаммад анын кулу жана элчиси. Аллах Таала ага ырайымын төгүп, жакшылыгын берсин. Бейиш бар, тозок бар, көлмө Каусар көлмөсү бар, шапаат бар, мункар накир бар. Мунун баары чындык. О жараткан Аллахым, сенин эскертүүң да, убадаң да чындык, сага жолугуу да чындык. Кыямат сөзсүз түрдө жүзөгө ашат. Аллах Таала мүрзөдөгүлөрдүн баарын тирилтет, иншаллах. Ушул ишеним менен жашап, ушул ишеним менен көз жумуп, ушул ишеним менен кайра тирилтилермин. О жараткан Аллахым, сен менин жараткан эгемсиң. Сенден башка кудай жок. Мени өзүң жараттың. Мен өзүңдүн кулуңмун. Күчүмдүн жетишинче эзелки убаданы аткарууга жан өрөп жатам. Жасаган күнөөлөрүмдөн жана азгырыктардын жамандыгынан жалгыз өзүңө гана баш калкалайм. О жараткан, мен өзүмө зыян келтирдим. Күнөөлөрүмдү кечире көр. Анткени күнөөлөрдү сенден башка кечире турган эч ким жок. Күнөөлөрдү жалгыз өзүң гана кечиресиң. Мага эң асыл сапаттарды насип кыла көр. Анткени эң асыл сапаттарды насип кылып, уроолуп бере турган зат өзүңсүң. Мени жаман адаттардан алыс кыла көр. Анткени аларды сенден башка алыстата турган эч ким жок. Буйругуңа куштармын, буйругуңа баш ийдим. Жакшылыктын баары өз колуңда. Мен өзүмдү жалгыз өзүңө гана арнадым. Андыктан жалгыз өзүңөн гана кечирим тилеп, өзүңө гана тобо кылам. О жараткан Аллахым, өзүң жөнөткөн пайгамбарга ишендим. Өзүң түшүргөн ыйык Куранга да ыйман келтирдим. О жараткан, Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыма, анын жакындарына жана бардык пайгамбар элчилерге чексиз ырайымыңды төгө көр. Амин я роббил аламин. О жараткан Аллахым, бизди Мухаммаддын Каусар көлмөсүнө алып бара көр. Бизди анын чөйчөгү менен сууга экинчи чаңкабагандай суусунубузду кандыра көр. Бизди абийирибизди кетирбей, күмөнгө түшпөй, чагымчылыктарга дуушар болбой, адал жолдон адашпай, каарыңа калбастан убадаларыбызды аткарып, жарык маанай менен анын пайгамбарыбыздын туусу алдында тирилте көр. О жараткан, мени бул дүйнөнүн фитналарынан сактай көр. Мага өзүң ыраазы болгон жакшылык иштерди насип кыла көр. Иштеримди өзүң жөнгө сала көр. Бул дүйнөдө да, акыретте да ыймандан ажырата көрбө. Бирөөгө зыян келтирсем да, мени адал жолдон адаштыра көрбө. Сен бардык кемчиликтерден аруусуң. Я Алию, я Азим, я Бари, я Фарахим, я Азиз, я Жаббар. Даңаза өзүңө гана жарашат. Асмандын баары даңктаган о жараткан Аллахым, сен бардык кемчиликтерден тазасың. Деңиздер толкундары менен даңктаган о жараткан, сен аруусуң, улуусуң. Тоолор жаңырыгы менен даңктаган о Аллахым, сени ар дайым даңктап улуктайм. Балыктар өз тили менен даңктаган о жараткан, сен улуусуң, аруусуң. О жараткан, асмандагы жылдыздар даңктаган зат сенсиң. Сен кемчиликтүү сыпаттардан бийиксиң. Тамыры жана мөмөлөрү менен дарактар Субханаллах деп даңктаган зат сенсиң. Сен бардык кемчиликтерден алыссың. 7 катмар асман менен 7 катмар жер жана андагылардын баары даңктаган зат сенсиң. Сен кемчиликтүү сапаттардан алыссың. Өзүң жараткан жандуу жансыздын ар бири даңктаган зат өзүңсүң. Мен да сени тасбих менен даңктаймын. Сен эң аруу, эң бийик, эң улуу затсың. Я Хай, я Кайюм, я Али, я Халим. Даңаза өзүңө гана жарашат. Субханак, сенден башка кудай жок.
Сен жалғызсың, шеригиң жоқ. Сен хай деген сапатың менен тирүүсүң. Бүт жакшылык өз колуңда. Сен чексиз кудуреттүүсүң. Бул дуа эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.